Арыбаңыздар замандаштарым, алдыңыздарда Кыргыз Республикасының финансы министрлигинен жаңылыктары. Студияда мен Азирет Буратбеков. Кыргыз Республикасының финансы министри Алмаз Бакитаев Номад ТВ телеканалына берген маегинде мамлекеттик каржы саясатындагы негизги багыттар боюнча түшүндүрмө берип, өзгөчө сырткы карыздын абалына, экономикалык динамикага жана өлкөнүн алдында турган артыкчылыктуу өнүгүү багыттарына токтолду. Журналисттин биринчи суроосу сырткы карыздын учурдагы абалы тууралуу болду. Алмаз Бакитаев бул теманын актуалдуулугун жана маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык сырткы карыздын деңгээлин төмөндөтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ал 37%ды түзүп, бул олуттуу жетишкендик деди. Министрдин айтымында, Азия өнүктүрүү банкы баштаган дүйнөлүк ири каржы институттары жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгында Кыргызстандын сырткы карызы туруктуу деп табылган. Мамлекетибиздин бардык милдеттенмелер боюнча эч кандай кечигүүсү жок. Мындан тышкары, өлкөнүн карызды мөөнөтүнөн мурда төлөп салуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок азыр мындай шашылыш кадамдар зарыл эмес деп баса белгиледи министр. Ал жарандарга сырткы карыз боюнча кооптонуунун эч кандай негиз жок экенин айтты.